Рахмат Төрайым. Түшкө чейинки жанагы калктын радиация коопсуздугу жөнүндө каралган мыйзам боюнча бул жерде техникалык мүчөлүштүүлүктөрдөн улам менин добушум каршы деп берилип калыптыр. Мен эки окууда комитетте карап колдоп бергенбиз. Азыркысындагы түшкө чейинкисинде туура эмес басылып калгаптыр, бирок мен бул мыйзамды колдойм. Төртүнчү микрофон, процедурный. Рахмат. Мен дагы Самаков Кубанычка окшоп, түшкө чейин радиациялык коопсуздук боюнча бастым эле негедир чыкпай калыптыр. Ошого мен официалдуу түрдө айтып коеюн деп атам. Мен бул мыйзамды колдоймун протокол үчүн. Рахмат. Процедурный биринчи микрофон. Жамиля Кубанычбековна, анда бул мыйзам долбоору 47 добуш болуп калганда бул тиги колдоо таптуу болот андачы, ошондо эске алышыбыз керек да. Радиациялык тиги коопсуздук мыйзамы анда өттү болуп эсептелинет. Ушуну эме үчүн айтып койсоңуз, Жамиля Кубанычбековна. 47 болуп калат ошондо. Процедурный экинчи микрофон. Рахмат. Убагында жок болуп калышты го, ошол моментте отурушту эле айтышпайт беле азыр. Мыйзам өтүп кеткен болбойт да, мал регламент бузабыз, кайра артка кайтарабызбы дагы. И так эле өтпөй калган маселелерди кайра коюп, регламентти постоянно бузуп атабыз да биякта. Мыйзам айтып койсуңар, мыйзам болуп атканда башка маселеге өтпөйбүз. Процедурный биринчи микрофон. Рахмат, Жамиля Кубанычбек, урматтуу депутаттар, эгерде голосованияны аталган мыйзам долбооруну боюнча карай турган болсок, анда ал жерде бүгүн Жанар Кубанычевич жок. Официалдуу түрдө командировкада. Добуш бергени карайлы ондо. Жанар Акаев за деп жүрөт. Анда башынан териштирели анда. Башынан добушка коёйлу анда. Процедурный бешинчи микрофон. Рахмат. Кажакулова, Бютун, Кыргызстан. Уважаемый Төрага, у нас же есть регламент, давайте друг друга уважать. Вот это переголосование, доголосование, вот такого вообще в регламенте не прописано. Давайте уважать. Раз не прошло, через полгода придут. Чему мы создаем неправильный и незаконный прецедент? Это не должно быть. Рахмат. Процедурный алтынчы микрофон. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Урматтуу кесиптештер. Ушул жерде мына өтүп калды, өтпөй калды деп атабыз. Бирок биздин бардыгыбыздын укуктарыбыздын бирдей экенин эч убакта унутпашыбыз керек. Мына эгерде туура эмес болуп калган болсо, депутат өзү чыгып айтып атат. Менин берген добушум туура эмес болуп калыптыр, техникалык себептер менен деп атат. А эмне үчүн муну биз ограничение кылыш керек? Андай болбойт. Значит, ошол мыйзамды Конституциялык комитет төрайымы бизге андан эме берсин, пояснение берсин. Эгерде эки депутат чыгып атат мынакей, булардын эмне добушанда эске алынбай калабы? Давайте ар бирибиздин өзү бардыгыбыздын бирдей укугубуз бар, ошондуктан бири-бирибиздин укугубузду ограничение кылбайлы. Рахмат. Рахмат, Кыдыкбаев. Негизи убагында биякта депутаттар отурган. Ошол убакта эле чыгып айтыш керек эле да. Регламент боюнча өтүп кетти мыйзам. Бул мыйзамда дегенчи мындай 11 статьяны өзүңүздөр окуп көрсөңүздөр, бардык жоопкерчиликти мыйзам менен өзүнөн алып атышат. Биз ошо 11 статьяны эле карап коелу деп атабыз, ошону талкуулайлы деп атабыз. Биз мыйзамга негизи каршы эмеспиз. Бирок биз сунуш бергенбиз экинчи окууга кайра комитетке кайтаралы деп. Анан анда режим ошого кайтаралы. Бирок сиздер өзүңүздөр колдобой койдуңуздар ошонучу. Бул туура эмес болуп калат. Андан көрө режимди жанагы биздин добушка, менин сунушумду добушка койбой койгонсуз. Мен сунуш бергем, экинчи окууга режимге комитетке кайтаралы дегенбиз. Ал коюлбай туруп, тиги Элдар Абакировдун сунушун коюп койду, ал өтпөй калды. Кийин мыйзам дагы өтпөй калды. Негизи 11 статьяны талкуулаш керек эле да муну. Комитетке кайтарып бериңиз, анда сунушту кайра коелу, андай болот. Бирок азыр голосование менен өткөзгөн болбойт, бул туура эмес. Процедурный төртүнчү микрофон.
Рахмат, Жамиля Кошбек, урматтуу депутаттар, жана мен Жаныбек Султановичтикин колдойм, себеби мына ошондо экинчи режимге, экинчи окууга комитетке кайрылалы дегенде өзүңүздөр каршы болуп койбодуңуздарбы? Көпчүлүк голос менен каршылыкка өттү. Анан кайра экинчисинде анан мыйзамды добушка койгондо өзү өтпөй калды, мындайча айтканда өзүбүздүн. Анан эми ал убакта баардыгыбыз эле отурганбыз, отурбаганбыз деп териштире берсе, мен ойлойм Жамиля Кубанычбектин анда ар бир мыйзамга мындай бир деталына карай келсе, анда чоңураак сөз болуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, муну убактысы 6 айбы, 6 айдан кийинкиге кайра чыгарыш керек. Рахмат. Рахмат. Процедурный биринчи микрофон. Рахмат. Жамиля Кубанычбековна, регламентти сыйласак. Сиз вице-спикерсиз, алып барып атасыз бүгүнкү жыйынды. Азыр нотариат боюнча карап аткан мыйзам каралып атканда эч кандай ортого чыгып, мына жерге сиз эч кимге сөз бербешиңиз керек. Нотариатты законун добушка коюп бүтүргөндөн кийин анан кийин берсеңиз болот. Сиз азыр регламентти бузуп атасыз, биринчи. Экинчи маселе боюнча азыр мага айтып калышты. Добуш берилип өткөндөн кийин бул маселеге кайра кайтып келбейбиз. Силер прецедент создавать этип атасыңар. Азыр болсо бул маселе боюнча азыр бирөө добуш бербей калдым эле, туура эмес берип калдым эле деген бул регламентте жазылган эмес. Бул маселе өттү. А өткөндөн кийин кайра эле ушул маселе боюнча кайра келе беребиз десеңер, анда баардык маселе боюнча кайра келе бересиңер. Ошону эсиңизге салып коеюн дедим. Рахмат. Рахмат. Үчүнчү процедурный. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Болгону бай эске алып коюңуз деген эле маселе. Бул жерде регламент жөнүндө сөз кылып атышат. Мисалы үчүн Жанар Акаев жок экен. Официальный командировкада экен. Анын ордуна бирөө добуш берип койгон болсо, регламенттин кайсы бир нерсине ылайык добуш берген болот анда? Ал дагы добуш берген бусулган жыйынтык болот да. Ошону эске алып койсоңуз. Процедурный үчүнчү микрофон. Жанар Кубанычбекович жөнүндө маселе көтөрсөк, анда көптөгөн мыйзамдарды мынтип текшериш керек болуп калат да. Ким командировка учурунда кандай добуш берген, бул өтө эле бир туура эмес иш болуп калат. Анан добуш берилгенден кийин өттү да. Анан мен берген сунуш ал эми мен ойлоп тапкан жок сунуш эмес. Мына Ак Түздө кичи кеминде элге жолуктум, айтып атат эл. Сотко катыштым жөн эле эл катары. Анан мен күткөн эмесмин, эл чыгып байке мына биздин тишибиз түшүп калып атат, балдар элдер чарчап калып атат. А мыйзамда биз алып салган атабыз. Радиациялык коопсуздуктун кесепеттерин жоюу өкмөттүн мойнунда деген пункт алып салган атабыз, коллегалар. Биз алып салсак анда эмне жооп бере албай калабызбы? Мен бир эле мисал келтирдим. Андай мисал көп Кыргызстанда. Эгер кайсы жерге Кыргыз өкмөтү уруксаат берсе бир радиация иштегенге, жеке бир ишкер келип иштетсе, акыры ошол жерде жергиликтүү элге зыян тийсе ден соолугуна өкмөт жооп бериш керек. Бул мыйзамда так жазылыш керек. Өкмөттүн карамына калтырып койгон болбойт. Бул принципиалдуу маселе. Урматтуу коллегалар, бул мыйзамды биз эме мындай абайлап карайлы. Кармаш керек мыйзамды. Рахмат. Процедурный биринчи микрофон. Рахмат, Жамиля Кубанычбек, урматтуу депутаттар, аталган мыйзам долбоорун албетте жогоруда Элдар Курманбекович айткандай, дыкат биздин комитетте кенен кесири каралып, ошол жерде талкууланган. Биз деле элдин коопсуздугун, радиациялык коопсуздугун карайбыз. Бир гана өзүбүздүн же баякы бир топтун кызыкчылыгы эмес, бул жерде жалпы мамлекеттин, жалпы элдин кызыкчылыгын биз да карайбыз. Ошон үчүн ушул жерде тигилер карайт, тигилер карабайт дегенде бир мындай туура эмес сөздөрдөн этият болсоңуздар деп мен чакырып кетет элем. Рахмат. Рахмат. Процедурный 6-чы микрофон. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Эми Жамиля Кубанычбековна, чынында биз азыр жөн эле спор кылып атабыз да. Ошол комитетте өтпөсө депутат макулбу, макул эмеспи, бул жерге келип добушка каршы береби, ишилип ал комитеттин чечими баш ийиш керек да. Эми чынында демократияда ушундай көпчүлүк утат экен. Ничего с этим не поделаешь. Бул жерде башка маселе болуп атат да, Жамиля Кубанычбековна. Биз мына вторникте комитетте, конституционный комитетте как раз регламент жөнүндө мыйзам долбоорду караганбыз да. Мен ушуну айткам да, бизде жоопкерчиликсиз болуп калды. Кечиримди сурайм коллегалардан. Кечиримди сурайм. Бирок мына 12ден кийин уже практически 30, 35, 40ка араң эле жеткен, ушундай санага жеткен депутаттар отурушат да. Биз мына 40 депутат бул жерде практически дежурный да отурат да. Эми чынында бул туура эмес. Face ID биз жылдырдык 26-жылга. Мен айтып атам, эми отсутствующий катары эсептеш керек.
ким болбосо. А бирок биз любой депутаттык катууну өткөрүп, командировкада каякта болбосун, ошо добушту бере атпайбызбы? Бул өтө жаман көрүнүш да, ошону токтош керек ачык эле айтсак. Мына физически азыр мындай санап көрсөк 35 депутат. Компьютерге карасак башка сан. Эми бул проблеманы жоюш керек да эми, урматтуу депутаттар. Давайте регламент боюнча ушундай жазайлы. Ким келбесе айлыкты албасын. Добушка бербесе катты албасын. Сураныч, а то мындай мыйзамдар бир топ эле өтпөй жатат. Мына өкмөттүн мыйзам долбоору өткөн жок. Былтыр менин эки мыйзам ушундай өткөн жок. Каршы эч ким баска жок, бирок добуш жетишкен жок да. 44 добуш болуп. И эки мыйзам долбоору даже өкмөттүкү ушундай өткөн жок. Токтош керек аны, урматтуу депутаттар. Рахмат. Элдин баары басып атпайлы буну. Өз мойнубуз калбайлы мунан да. Токтоткула анда кнопка баскандан да. Анда өтпөй калат добуштун баары. Доверин сала аланда. Бул эми талаш-тартыш маселе болуп калды да. Давайте регламент менен жумуш кылалы. Рахмат. Кубанычбек Карганбекович өзүнүн эле оюн айтты. Макул болчумун, бирок эске алыңыздар, каршы добуш берилип калыптыр деп эле. Мыйзам долбоору кабыл алынган, өткөн жок. Процедурный боюнча кайра добушка коюлбайт, артка кайтарылбайт. Процедурный боюнча бардык депутаттар мыйзам каралып атабы? Процедурнага чыкканга укугу бар. Азыркы мыйзам долбоору боюнча суроо барбы? Аппарат табло бериңиздер.